Sayыстын убагында Кыргыздын байыркы тарыхын талашсыз тастыктаган илимий маалыматтар белгилүү болду. Муну эч ким талаша албайт. Муну дүйнө коомчулугу кабыл алды. Себеби ушул маалыматтардын негизинде Кыргыздын накта тарыхын кыска мен 2009-жылы Türk мамлекеттик телеканал ТРТге айтып бергем. Алар ошону 1 саат 40 мүнөт кылып бүт элине көрсөттү. Анасы келгенсип спутник аркылуу 51 мамлекетке чагылдырды. Bir өлкөдөн, bir тарыхчы коомунан же bir жеке инсандан ошол өлкөлөрдөн ай мунунуңар туура эмес. Силер адашып атасыңар. Бул чындыкка жатпайт деген бир пикир айтылган жок. Демек алар таанып атат да биздин макул болуп атат да. Макул болуп атат да. Андан тышкары мен 2010-жылы ошол жаңы илимий маалыматтарды Бишкектин тарыхчыларында 300 даана кылып таркатып бергем. Айттым, муну карагылачы. Bir ay даярдангыла, чукугула. Эгерде силер муну жокко чыгарсаңар, мен унчукпайм. Жокко чыгарбасаңар, анда муну Кыргыздын тарыхы деп тааныбайлыкпы. Bir aydan кийин 3 тарыхчы келди. Муну кантип жокко чыгарасың? Мунун баары далилденген. Тарыхый булактарга үчөө эле келдиби? Үчөө эле келди. Муну Түрк Манас университеттен келди. Табалгиев, Мокеев дагы bir тарыхчы. Биз качангага чейин балдарыбызды, кыздарыбызды, келечек муундарды биз ушундай кулдук сезимде кармай беришибиз керек. Эгерде 300 тарыхчы Совет доорунда калыптанган болсо, партия, комсомолдун тарыхы менен алек болуп, андан наркы терең тарыхты билбесе, 3 миллион кыргыз эли азап тартпаш керек да. Эгерде алар жаңы тарыхты казып көтөрүп чыкпаса, 3 миллион кыргыз илгеркидей эле биз артта калган элбиз деген сезим менен жашабаш керек да, туурабы? Туура. Мына ошон үчүн биз бүгүнкү өткөн улуттук биринчи конгрессте илимий чөйрөнүн, маданий чөйрөнүн өкүлдөрүн чакырып алып туруп, мунуну 10 күн мурда баарына таркатып бердик, 400 даана кылып. Муну окугула. Мунугулар кыргыздарга таандыкпы, таандык эмеспи деп, анан бүгүн жыйын өткөрүп, ошо жөнүндө пикир алмашып, чечим кабыл албадыкпы. Союз убагындагы бурмаланган, кыргызды кемсинткен, мазактаган тарых таанылбасын. Союз убагында bir тарыхчы, белгилүү атактуу тарыхчы Бернштам 1942-жылы Ташкент шаарында докторлук диссертациясын жактап, кыргыз урууларынын калыптанышы биздин доордон 4000 жыл мурдагы мезгилге барып такалат деп далилдеп берген. Андан кийин куугунтукталды 46 жашында эрте ачкадан эле өлүп кетти ошо жарыктуу киши. Биз айтып атабыз бүгүнкү чечимде. Ошол Бернштамдын корутундуусу кийинки илимий маалыматтар менен далилденди. Демек биз өзүбүздүн тарыхыбыздын башталышы 6000 жыл мурда, биздин доордон 4000 жыл мурда болгонун таанылык деген эле чечим кабыл алдык.